Кудайга шүгүр, биз азыр эч нерседен кем эмес, жыргалып таттуу, тынч заманда жашап жатабыз. Эмнени кааласак, ошонун баарына заматта заманбап техниканын жардамы менен жетүүгө толук мүмкүнчүлүктөрүбүз бар. Бирок ошол эле учурда чоң көйгөй бар экенин да унутпайлы. Ал адам баласынын ач калган жан дүйнө көйгөйү. Бул бүгүнкү күндүн эң бир олуттуу маселеси. Өсүп келе жаткан жаш жеткинчектердин китепти көп окубай, интернет желесине ушунчалык башоту менен кирип кеткендери бул коомду сыздатчу чоң жараат. Мына ошондой илдеттерден сактап калуу максатында жаштарды китеп окууга үндөгөн Мухаммед Умар коомдук бирикмесин негиздеген элдин уулу генерал Сүйүн Өмүрзаковдун жакшы демилгеси Кыргызстандын бар тарабында колдоп кубатталып, китеп сүйүүчүлөрдүн маанайын 100%га көтөрдү. Жашырбай сүйөт мени сезимдериң, жашылтыр ала тоолу жерим менин, баладай эрке болуп күн кечир деп, бактымды кенен кылган теңир менин. Күнү да bir başkaça gülüp deygen, gün yüzdü, sulu kızdı, jigit süygön, jaşıl şar, süyü şarı jalalabar, jaşlardı kucağına biriktirgen. Ekenim, arbutakta var özөгüm, kızmatka geldi benim, da gezegim, girebet suyu çaçıp durasında, Bişkek'im, Kenenciyim, Sarıcan'ım. Issık su, ıssık suyu, ıssık sezim. Cegimde meyman tolu, kızık gezin. Bereke, ırız çaça tolkundarın. Bermedi, mekenimden ıssık gölüm. Erki meken adat benim, el işine carap dilim, manas, ulu Çıngız izi kalkan, cerim var, hasiyetli, talas degen. Meyman dost, berişen kol, eli güzdöy, heyleken, han manastın, peylindey, dağları, dili şirin, bak genceri, yezilip, bışkan sarı, örgündöy. Aslanın çağılışat boyun urga, tazalıp aruluktun yolumuna, elim ar cerigenen mal gindiktü, ken narın tengir toğunun boyununda. Akbura, Sulaymango, koşlut bolup, körgüsüm, düğünüm kalat boşluk bolup, biz yaşlar tuş taraftan keleviz da, kalamız seni sürüp boşluk bolup. Жолоочу түркүн кызык жолуктурат, жоо келсе улуу тоолор коруп турат. Кыргызстан кызыл каным, кызыл желек, кып-кызыл жүрөккө от болуп турат. Кыргызстан кызыл каным, кызыл желек, кып-кызыл жүрөккө от болуп турат. Мекенди сүйүү ыймандан аттуу бул ырсынакка жаш кары, улуу кичүү дебей адабият сүйгөн атуулдарыбыз чын дилден катышып, кыргыз эли мыкты уул кыздардан уучу кур эмес экенин далилдешкендерин көрүп, баарыбыздын төбүбүз көккө жетти. Болары бара, шыпа болгон ооруга, конок келсе дайын коюн союуга, суктандырат кызыл тазыл гүлдөрү, дитиң барбай. Гүлді өсіп қоюға. Қазанында тамақ ашы қайнаған, қанаттуулары тынбай таңшып сайраған, барып қалсаң жүгің артып то жақа, соқтандырат арқар қолжа жайнаған.
бабалардан қалған ыйык жерибиз. Биримдикте куттуу кыргыз элибиз, сыймыктанчу ул кыздар аз эмес. Желегибиз, желбиреген кезибиз. Кыргыз жери эң бир окмуш кереби. Бул жериме эч бир өлкөм тең келбейт. Эзелдеден улуу кыргыз журтумдун зээндеринен пейилдери кең билет. Жакшылыгын аянбаган баарына, алыс кетсе келген тоосун сагына, атам манас эр жүрөктүн каны бар, ар бир кыргыз тамырынын канында. Үрп адатын кылымдарга сактаган, айтканынан эч бир кыргыз кайтпаган, жашай берсин кылымдарга түбөлүп, мекенемдин сырын жатка айтпаган. Жашай берсин кылымдарга түбөлүп, мекенемдин сырын жатка айтпаган. Колчоолор болсун. Мезгилде айга, жылга, күнгө теңеп, убакыт учкан куштай өтө берет. Жашоодо баары кымбат. Ошентсе да эң алгач саламдашып алуу керек. Оболонсунур менен көңүлүңүз узун болсун, ылайым өмүрүңүз. Күлкү менен, ыр менен жашарталы толуп турсун бөксөргөн кемтигиңиз. Аты жөнүм Айбер Акылбек кызы, сиздерге Максат Жаңгазиев агабыздан мекенге кыргыз эмес, ушул жерди сүйбөгөн аттуу чыгармасын көркөм окуп берейин. Баракелде болча коюңуздар. Жалтаң эмес, мекен үчүн менермин, жашоо үчүн жүрөктү да берермин. Ушул жерден киндик каным тамчылап, ушул жерден сүтүн эмгеменемин. Көңүл эзип, ыза кылса болгон муң, келет сенин мээримиңе коргонгум, жетпейт сенин көркөмүңө эч бир жер, жетпейт сага сулуулугу Лондондун. Чөгөлөгүм келет сага баштура, четтеп кетсем сагынармын жашсыга. Жетпейт сага эч бир өлкө, эч бир шаар, жетпейт сага Париж, Лондон, Москва. Сезим күчөп, сүйүп барам күндөнү, сендей мекен таппайбыз чын дүйнөдө. Калпак кийип кыргыз болуу оп-оңой кыргыз эмес, бирок сени сүйбөгөн. Башка жандар түк тийбесин кутуңа, балта тийгиз болсун бадал учуңа, ылай жолдо басканыма кайылмын ыйык мага, мекенимдин кушуда. Бактың билбей, бирок ыйык башыңды, башы жоктор байлыгың асылды, бийик тутуп, мен сенин тузуңду ыйып көрөм, жерде жаткан ташыңды. Өскүн өлкөм, өсө бергин бийикте, биз ант кылып сөз берели жигитче, так-такымын кеселичи ошонун, кимдер сенин чырпыгыңды ишсе. Так-такымын кеселичи ошонун, кимдер сенин чырпыгыңды ишсе. Жолдун алыстыгына карабай атайын ыр майрамга чоң алайдан, Кара Балтадан, Ноокат, Чаткалдан, Бишкек, Баткенден келген замандаштарыбыздын айрымдары менен жакшы маанайда биртке ой бөлүштүк. Мен мында Каракөл шаарынан биз 30дан ашык окуучуларыбызды катыштырганбыз. Мен өзүм Каракөл шаарында Чолпонбай Төбөдиев атындагы жалпы билим берүү инновациялык мектебинде мугалим болуп иштейм. Мына ушул окуучулардын ичинен өзүмдүн даярдаган окуучуларымдан да чыкты. Кыскасы 3 окуучум жана өзүм ушул ардак грамотага ээ болдук. Кызыктыруучу сыйлыкты алдык. Бул бизге стимул болот. Келечекте мекенди сүйгөн жаштарды тарбиялоодо кандайдыр бир улуу муундарга жардамы тиет деп эсептейм. Ушул республика боюнча уюштурулуп жаткан мекенди сүйүү ыймандан деген көркөм окуу сынагына катышып, алдыңкы орундарды багындыруу менен бирге билим берүү министринин ардак грамотасына ээ болдум. Нуржигит Кадырбековичтин
колунан алдым сыйлыкты. Мен эмоцияларымды жашыра албай турам. Аябай сыймыктанып турам. Учурда бул Мухаммед Умар коомдук фонду жана Китеп KG дүкөн уюштурган конкурска жалпысынан 6 окуучу катыштырдык. Анан өзүм да катыштым баягы мектеп жашынан жогоркуларга. Алардын ичинен буюрса Нурбелек Эсенбаев ошо жеңүүчүлөрдүн катарында бар. Анан ошол эле учурда баягы балдарыбыз руханий жактан байлык алсын, адабиятчылар таанысын, ушундай бир өздөрүнө рухий байлык алсын деген максатта бүгүн 11-класстын окуучуларыны Ноокаттагы ошол көркөм окууга, адабиятка кызыккан окуучулардын баарын чогултуп келдик. Баардыгы азыр көрүүчү болууда буюрса. Анан мындан сырткары ушул учурдан пайдаланып, уюштуруучуларга ыраазычылык билдирем. Өзүм ыр окуганга аябай кызыгам. Анан деги эле негизи жеңиш мен үчүн маанилүү эмес, сынакка катышкандын өзү бул чоң жеңиш деп ойлойм да. Андыктан мен биринчиден эле ушул коомдук бирикмеге чоң ыраазычылык билдирем. Анан ушул жеңүүчүлөрдүн катарын толуктап турганыма мен абдан кубанычтамын. Ошондой эле ушул учурдан пайдаланып мен өзүм үй бүлөмө, ата энеме дагы чоң ыраазычылык билдирип кетем. Анда эне жөнүндө урок берейин. Энелер бар бул дүйнө аста-аста чайып албай кармалгансы теңиз алмакта. Калыстыгы жок болсо эгер энелердин о дарылмак бул дүйнө бир заматта. Энелерибиз бар болсун. Менин Кыргызстан сыймыктанам, мактанам, бийик тоолуу асыл деп көргөндүм баары суктангам. Зайырбек Ажматов көтөр башты. Көтөр башты, улутташым, кандашым, көкүрөктө улуу намыс кайнасын. Ар бир кыргыз аманаты манастын, хан тукуму кулга айланып калбасын. Көк теңирге аяламга тийишкен, байкуш болбо башты төмөн эпсен. Бизге теңир берген улуу тоолорду бүт дүйнөнү карасын деп бийиктен. Күн кылбасын келген кеткен коногуң, кыргыз кызы күндөй баркы жогору. Жигиттер, мырзасыңар ар бириң тексиз, нарсыз, кул жүрүштү коелу. Бабалардын алуу асыл өрнөгүн, балдар өссүн баба эстеген өз жерин, мекенемдин тоо, суу, дарак, таштарын өзүң күдөп сактасаң өлгөнүң. Каршы туруп кытаалдыктар ыргызса, качырып кер тарыхтарга, турмушка. Бүтүндөй бир тилиң эмес улуу журт, бир да сөзүң жоголбосун кыргызча. Бүжүрөй, көтөр башты жаркылдап, нур чайсын жан дүйнөңө алтын жап. Сен батша, патшасың, эй кыргыз! Атоолоруң теңир берген алтын так. Бүгүн абдан жакшы күндөрдүн бири болуп турат. Биз ушул конкурска 1 айдан бери, 2 айдан бери даярданып, ушунун жыйынтыгы качан чыгат экен деп абдан күтүп атканбыз. Ушу уюштуруучу топко чоң рахматымды айтам. Ушу тактык, тазалык менен жакшы баалап беришти. Чоң рахмат дейм. Ушул окшогон конкурстар көп болсо экен деген тилегибиз бар. Ордолу Ош каласындагы улуттук кыргыз драм театрына эл жык толуп, атайын ырыгуу үчүн келишкендери улуу муундагы инсандардын жүрөгүн сүйүнтүп, алкоосуна арзыды. Мен өзүм дагы мекенчил кыздардын катарындамын да. Ар дайым ата журтумду сыйлап, даңазалап, обондорубуз да болобу, ырларыбыз да болобу, кыз бурак менен бирге 45 жылдан бери биз ата мекенибизди даңазалап келдик. Бүгүнкү өтүп жаткан иш-чара мен үчүн ушунчалык жогорку деңгээлдеги бир менин акыркы мезгилдердеги бошоп калган сезимдеримди, бошоп калган көкүрөгүмдөгү бөксөнү толтурган бир сонун иш-чара болуп калды да. Ушундай деп ойлодум. Себеби бүгүнкү элдин отурушу, бүгүнкү залдагы жаштардын маанайы, ал эми өтүп жаткан иш-чара өтө жогорку деңгээлде өтүп жатат десем жаңылышпаймын. Мына бүгүн бул иш-чара керек болчу. Себеби 30 жылдан бери биз өтө көп баягы руханий дүйнөбүздө боштук көп болуп, руханий дүйнөбүз алдыга өнүкпөй, кайсы бир вакуумда жашап, биз жаштарыбыздын азыр өсүп келаткан жаштарыбызга биз жакшы бир тарбия таалим бере албай келе жатканыбызды баарыбыз баамдачубуз да. Мына бүгүнкү иш-чара ушул көкүрөгүбүздөгү биздин көксөп келген ой тилектерибизди ишке ашырган бир сонун иш-чара экендигине толук күбө болуп отурабыз. Эмне дейбиз? Бүгүн ушул биздин жогорку кеңештин депутаты
Сүйін Абдылдаевич баш болгон ушул Мухаммед Умар коомдук бирикмеси Китепкей өткөрүп аткан иш-чара мен оюмча бир гана ушул жерде өтүп токтоп калбаш керек. Бүт Кыргызстанга жайылтып, ар бир мектепке, ар бир балдар бакчасына, ар бир окуу жайдын эшигин тээп кирип, мына ушул иш-чараларды өткөргөнгө биздин бүгүнкү күндө кудуретибиз жетет деп ойлоймун. Бүгүнкү иш-чара менен канчалаган жаштарды, жаш эле эмес, жаш өтүп калган улууларды дагы бир жакшы бир багытка буруп бир сыйлагандай болуп турат да. Мына биз кийинки мезгилдерде айдап аклактыктан жаштарыбыз кичине кетип калып, кичине иманыбыз кичине ыдырай баштагансып, мекенге болгон сүйүүбүз, мекенге болгон бир ардактообуз кичине азайгансып баратканы бизди улуу муунду өкүндүрүп жүрчү эле да. Мына бүгүн Сүйүү мырзанын мындай инициативасы бул өтө бир керектүү, бир руханий дүйнөнү байытуучу, бир бүгүнкү элибиздин, журтубуздун бир алга сүрүүчү бир жакшы иш-чара болуп атат. Мыкты майрам болуп атат чындыгында. Мындай нерсени ушундай Сүйүү мырза окшогон жигиттер, ошон колунда бар жолсо меценат балдар, жигиттер уюштуруп халктын арасында жекеле Ош шаарында эмес райондордо болуп, ушу элдик көп халктын арасында ушундай нерселерди өткөрө берсек, жаштарга айрыкча мыкты тарбиялык, бир мекенди сүйүү болгон сезимдери ойгонот болсо керек эле. Аябай жакшы мыкты өтүп атат. Ар ким өз көмөчүнө күл тарткан дал бүгүнкүдөй өзүмчүл заманда мынтип элди бириктирип жогорку деңгээлдеги иш-чараны өткөрүүдө тынымсыз эмгектенген генерал Сүйүн Өмүрзаковдун бир тууган эниси Улукбек Өмүрзаковго, Китепкей дүкөнүнүн жетекчиси Айгүл Алимовага, ыр сынакка келген ырларды иргеп, тескөө жаатын көзөмөлгө алган Куштарбек Кимсановго жана ошондой эле кесиптештерибиз Гүлжамал Жороева эжебизге, Талантбек Канатбек уулуна элдин атынан ыраазычылык сөздөрдү айтып баштаган иштери байсалдуу болушун чын жүрөктөн каалап кетебиз. Кыргыз жергебизде абдан жакшы иш-чара жүз берип отурат. Бизге өлкөбүздүн ар бир райондорунан көркөм окуу боюнча идиректүү, аракетчил, демилгелүү, мекенге салым кошолу деген жарандарыбыз мыкты деңгээлде катышып кубандырды. Бул көркөм окуу конкурсу жана жогоруда айрым агаларыбыз баса белгилеп өткөндөй мааниси өтө терең. Балким кылымдардан кийин натыйжасы көрүнө турган жумуштардын бири. Ага өз активдүүлүгүн көрсөткөн катышуучуларга дагы, уюштуруучуларга дагы, калыстарга дагы, ар түрдүү салымдарын кошкон бардык акпейил жарандарыбызга чын ыкластан чыккан алкышыбызды айтабыз. Биздин конкурстун негизги максаты аты айтып өткөндөй эле мекени сүйүү имандан демекчи. Негизги максатыбыз Кыргызстандагы жалпы эле элибизди мекендик сезимин ойготуп, патриоттулукка үндөө, эл жерин сыйлоого, ынтымактуулукка, биримдикке чакыруу максатында ушул иш-чараны баштаганбыз. Иш-чарабыз 12 декабрда жарыяланган. Башкы демирчүбүз Мухаммед Умар коомдук бирикмеси уюштурушчулар биз Китепкей дүкөнү. Ушул 12 декабрдан жарыялангандан баштап бизге ушул күнгө чейин көптөгөн видео кайрылуулар менен ырларды окуп жөнөтүштү. Мекен темасында арналган кыргыз жазуучулары, акын жазуучуларынан айрымдары автордук ырлар менен да катышышты. Мындай иш-чараларда эл өкүлдөрү эл менен мамыр жумур аралашып, саясаттан биртке алыстап, эл менен чогуу ыр окугандарын дегеле көрчү эмеспиз. Атам жөнүндө ырдок берейин. Анын туура, амына буң атуура. Акылың ук, алдырбагын ачууга, деп жакшымды жаманымды бетиме атам гана айтчу болчу батына. Бетке айтылган сөз гарданып камыгып, кээде калчуум иштен сызып таарынып, аттиң арман кайдан билдим ошондо, ал күндөрдү каларымды сагынып. Алымда азыр аскар жоом үзгүм жок. Ак карамды айтып турчу үзгүм жок. Тулпар минсем туура багыт көрсөтчү колумдагы берекелүү тизгин жок.
айтып бүткүс арман болгон аягы. Берекелүү жомогум жок баягы, бар адамдар кандай гана бактылуу бата берип, алаканын жаяры. Жүрөгүмө үйүлгөн мұң сыйылбайт, көңүлүм сус, санам иштен куюндайт, ааламга карт болсом даң атам жок, дүйнөң эми мага түгөл туюлбайт. Калгандардын ырыскысы көл болсун, ыкыбалы ала тогу тең болсун, атыңды айтып бата кылып жүргөнгө кеми бескенч кагылайын эл болсун. Тооба кылдым, мен жакамды кармайын, жаманды айтып жагымды жамбайын, жаратканын ошол болсо чечкени тапмак элем, айлам алдым кандай. Түндүк түштүк сай деп чектегениң, түпкө таңдын арбагын тепсегениң, бийлик үчүн, мырзалар бийлик үчүн биримдигин элиңдин экчебегиң. Bir bütünge aylansak ulukpuz biz. Birikmesek uluttuk, kuruttuk biz. Kırgırlardan jıynalgan jıyın emez. Kırgız degen ulutpuz biz. Bu Akın Zairbek Ajmatovдун саптары. Сыртта кандай нүшүрлөп жаан жаап жаткан болсо, чоң сахнада жүрөктөрдөн мекенге арналган жакшы сөздөр жамгыр сымал төгүлүп, жамгыр сымал шатырап, колдор чабылды. Мекенди көз карегиндей аяп, аяр сактап, мекенге ак кызмат кылып, эл өкүлү болуп отурган генерал Сүйүн Өмүрзаковду атайын сөзгө тартып, жан дүйнө майрамында астейдил ой бөлүшкүбүз келди. Бүгүнкү иш-чара абдан жакшы көңүлдүү өтүп атат. Өзүңүздөр дагы күбө болуп атасыздар. Чакырылган коноктор баардыгы ыраазычылык сөз айтып атышат. Мен күткөн эмесмин. Биздин жаш муундар ушул мекен чылдырларды көркөм окууда ушунча көп катышат депчи. Мага маалымат бериштилер 3060 депчи, азыр эми алып баруучу айтат 4000ден ашты депчи. Бул эң негизги максат бул иш-чараны уюштуруу, бул биздин элибизди мекенге сүйүүсүн күчөтүү да. Биздин мекенибиз бир, бул Кыргызстан. Биздин мамлекетибиз көп улуттуу, 80ден ашык улут жашайт, бирок баарыбыздын мекенибиз Кыргызстан. Биз баардыгыбыз мекенибизге, Кыргызстанга кызмат кылышыбыз керек. Бир акылман инсан айткан экен, ар бир адамдын жүрөгүндө өз үйүнүн кичинекей сүрөтү болот депчи. Мына сиз дагы баарыбыз алыста жүргөндө өз мекенибизди эстейбиз, Кыргызстанды. Баарыбыз сыртка чыкканбыз. Жумуш, иш сапары менен же эс алып, ошондо биринчи өзүбүздүн үйүбүз элеске кирет. Үйүбүз, ата энебиз, биздин ага энелер, айылдаштар, биздин тоолор, бунун баардыгы биздин мындай караганда шаардын айылдын сыймыктануубуз бул табигый эле биздин укугубуз да. Ал эми биздин негизги биздин сүйүүбүз бул Кыргызстан үчүн болуш керек. Туура айтасыз, мен көп жыл укук коргоо органдарында иштедим. Иш сапар менен алыска көп чыктык. Оор күндөр болду, каргашалуу күндөр болду. Ошондо бир эле биздин негизги максатыбыз мекенибиз тынч болсун, ынтымакта, биримдикте болсун, өсүп аткан келечекте жаш муундарга оорчулук болбосун деген эле ойдо жүргөнмүн. Бала кездеги кыялдарыңыз дегил ишке аштыбы? Эми бала кездеги кыялдар кыял экен, бар ишке аша бербейт экен, бирок көпчүлүк ишке ашты. Бала кезде эле мен ушу форма кийгенди жакшы көрөт элем. Ошол ниет тилек экен, кийин өзүм форма кийип, мына жогорку кеңешке депутат болуп келгенге чейин ушу форманы кийип жүрдүм. Элиме, мамлекетиме ак жакшы ниетиме кызмат кылып жүрдүм. Ушу кыялдарымдын бири ишке ашты. Жаш жеткинчектерди туура жолго баштоо, жакшылыкка себепкер болуу ар кимдин эле колунан келе бербейт. Келиңиздер, баарыбыз биргеликте маектешүү Сүйүн мырзанын демилгелүү иши кандай натыйжа бергенине баарыбыз чогуу күбө бололу. Эмесе жеңүүчүлөрдүн кубанычын тең бөлүшөбүз. Мен өзү жаштайымын, ырзандымын. Мектепте окуп жүргөндө ушул ар кандай баягы немелерге катышып, кружокторго катышып, ошондон окучу элем. Ошол боюнча да калдым. Азыр деле ырды сүйөм. Ырды сүйгөндө дагы ушул өтө мындай жүрөгүм менен сүйөм. Себеби ыр гана адамды жашартат да, ыр гана адамдын өмүрүнө өмүр кошот. Эл үчүн кызмат кылууга
Амин. Muhammed жана китеп кейди дүкөнүнө жалпы калыстарга Куштарбек Кинсанов агайга ыраазычылык билдирем. Мен кыргызмын, кыргыз болуп төрөлгөм. Элим кыргыз, жерим кыргыз мен өскөм. Каным кыргыз, жаным кыргыз болгон соң жашап өтөм кыргыз бойдон дүйнөдөн. Азамат Давутов, birinci orundun esi, birinci klasın okuyucusu, Bişkek şahı. Kol çağlar bolsun. Бүгүн биз апам экөөбүз таң амал Ошко учуп келдик. Эң сонун келечегиң кең болсун, Имичек. Мынакей сынактын биринчи ордунун ээси Азамат Давутов Бишкек шаары. Мен Кыргызстанда келдим, ооба. Сонун сүйүнүп атам. Жүк даярдадым эле, ырды жаттадым эле. Ушул эми убак болду. Сени ким даярдады? Апам даярдады. Кантип даярданыңар? Айтчы, сендей балдар сага окшоп ыр окуса, сыйлык алса жакшы да, туурабы? Ооба. Апам мени мындай жааттатып, мындай кийинип, мындай немелерди кылдык да, мындай. Берки жакка барып, сон тарттык. Бул жакшы саамалык элге аба суудай абдан керек экенин учурмун деп тастыктоодо. Маанай көтөргөн Мухаммед Умар коомдук бирикмеси китеп кейжи дүкөнү биргелешип өткөргөн ырсынак баштаган сапарын токтотпостон улантуусун каалайбыз. Сүйүү мырза жана сиздин демилгениңизди колдоп кубаттаган агай эжекелер, жашоодо ийгиликтериңиздер абдан көп болсун. Бар болуңуздар. Өлкөм кыргыз